Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү олуттуу спорттук окуялар талдаган спорт сереп апталык маалымат аналитикалык программасы. Студияда Асылбек Бактыбеков. Саламатсыздарбы? Спортко болгон сүйүү адамдын өмүрүнүн акырына чейин уланат. Кийинки сюжетте биз сиздерге мына ушундай спорт сүйүүчүлөрү жөнүндө айтып беребиз. Өткөн жумада волейбол боюнча 40 жаштан жогору жаштагы айымдар арасында энелер лигасы өткөрүлдү. Чемпионатта кайсыл команда жеңүүчү аталды жана башка каалоочулар бул турнирге кантип катталса болот? Бул тууралуу Абдулла Жусупалиевдин материалында. Спорт сергек жашоо маданиятын калыптандырат. Ал эми дени сак үй бүлө болсо, дени сак коом болот деген сөздөрдү баарыбыз жакшы билсек керек. Дал ушул максатты көздөй Гүлханай Абдумомунова волейбол спорту менен алектенип келет. Гүлханай айым 48 жашта. 2 кыз жана 1 уулдун энеси. Студенттик кезинде гандбол жана жеңил атлетика менен машыккан. Азыркы учурда волейбол менен алектенип келет. Акниет волейбол командасы менен 3 жылдан бери энелер лигасында жана көптөгөн эл аралык мелдештерге катышып, бир нече жеңиштерге жетишкен. Өткөн аптада жыл сайын өткөрүлө турган энелер лигасы жыйынтыкталды. Аталган мелдеште сюжетибиздин каарманы да катышты. Бүгүнкү оюн чын айтканда апалар менен сыймыктанса болот да, азыркы апалар мененчи. Жаштар элүүгө чыгып калса, канча неберелери бар ата-энелер, апаларыбыз ушундай жакшы оюндарды көрсөтүп атышат да. Аябай жакшы деңгээлде өтүп атат, апалардын өздөрүнүн деңгээли аябай жакшы. Ата-энелердин мисалы биз көп эле ата-энелерге үлгү боло турган апалар да, чын айтканда. Атак мисалы үйдө отургандан үй жумушуга жетишебиз, моментип ойноп, убактыбызды туура пайдаланганга аракет кылабыз да. Энелер лигасы 26 январдан 27 январга чейин Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өткөрүлдү. Турнирде командалар деңгээлине жараша А, Б, С лигаларына бөлүнүп, жалпысынан 25 команда катышкан. А лигасында Акниет, Б лигасында Альфа жана С лигасында Эдельвейс командасы чемпионат алган. Жылдан жылга волейбол сүйүүчүлөрүнүн саны көбөйүп, энелер лигасы коомдук бирикмеге айланган. Аталган мелдеш 2016 жылы уюштурулуп, алгачкы жолу чемпионатта 6 команда катышкан. Азыркы учурда коомдук бирикмеде Чүй облусунан гана эмес, жалпы республикадан 70тен ашуун команда катталган. Бишкек Чүй өрөөнүнөн алсак бир 32 команда болду. Ал эми республика боюнча 70тен ашык команда азыркы күндө ойноп жатышат. Командалар көп болгондуктан себептен биз ушул Бишкек Чүйдө өзүнчө чемпионат өткөрүп, региондордо өзүнчө өткөрүп, ар бир областта өзүнчө өткөрүшүп, анан жылына бир жолу чоң республикалык масштабтагы чемпионатты өткөрүп атабыз. Былтыр биринчи чемпионат болуп өткөн, быйыл ушу жайында, май айында экинчи чемпионатка даярдык көрүп жатабыз. Ал жерге ушул эң мыкты деген командалар келип ойношот. Турнирдин жеңүүчүлөрүнө байгелүү сыйлыктар жана түрдүү мамлекеттерге жолдомо ыйгарылат. Өткөн жылы жеңүүчү команда Ысык көлгө эс алууга барып келишкен. Уюштуруучулардын айтымында энелер лигасына 40 жаштан улуу каалаган айым катышса болот. Акниет командасында ойногон Гүлханай Абдумомунова жыл сайын энелер лигасынын жеңүүчүсү аталып келет. Гүлханай айым ар бир ата-эне өз балдарына үлгү болсо, келечекте ден соолугу бекем, күчтүү коом жетишерин билдирди. Албетте, баягы жана айтты го, дени сак үй бүлө болсо, дени сак коом болот дегендей. Ар бир үй бүлөдө спортко жакын болсо, ата-эне жакын болсо, балдар да жакын болот экен да. Былтыр международный циклский играга барып, андан да биринчи орунду алып келдик. Дүйнөлүк деңгээлде чыгып атышат да апаларыбыз. Абдулла Жусупалиев, КТРК Спорт, спорт сереп.